Арадан 23 күн өттү кушту түлөккө отургузганыбызга. Андан бери 3 канатын 2 куйругун таштады. Азырынча жакшы башталып элек. Буюрса майда башталат. Тез таштап, анан көк светке өтөт. Балапан жүндөрү полный түшөт. Биз тамагын постоянно көгүчкөн берип атабыз. Арасында эт сатып алып, эт берип аралаштырып атабыз. Себеби жалаң эт берген болсо канаттары толук жакшы өспөй калат. Көгүчкөндү жегенде сөйөктөрү менен кошо жеген үчүн кальций көбүрөөк болот сөйөктөчү. Анан жүндөрүн да канча мынча жеп, анан коюп таштап турат. Ичиндеги организмин тазалап турат. Ошон үчүн тирүү канаттууларды да берип туруш керек. Жалаң эт берген да болбойт. Дагы бир 3 айдай турат түлөктө, анан көк светке өтөт. Ошон үчүн тийбей табыз өзү менен өзү болуп атат.